Кыргызстан жарандары мына лөлмелени карай турган бирөө барбы? Эл 3 күндөн бери калкышып атат. Токторбаев келип закон чыгаргандан бери домго көчүрөт дегенден бери. 3 күндөн бери эл калкышып атат. Мен жакта бирөө келген адам жок мен жакта. Мына эркектер, аялдары эртең менен кечкурун жума күндөрү чыгып туруп мындай наразычылык билдирип атат. Бирөө карайбы, келесиңерби мен жакта? Журналисттер кана, Кыргызстанда ош журналисттер кана, буякта депутаттар кана, буякта сайлоого келгенде топтолуп калган депутаттар. Мен жакта элди карагыла, 3 күндөн бери же ишке барбайт, же булар эч кайка барбай, карылары, жаштар жакта топтолуп баары турат. Наразы болуп, үйлөрүбүздү бербейбиз деп атат. Кече жакында бир келинем өлүп калды ушу сөздөрдү угуп. Мына өлмө эми баягындай биректе баягындай эски үйлөрдү тартып коюп туруп, мынакта жаңы үйлөрүбүз бар, биздерди этаж салган үйлөрүбүз бар. Биз көчпөйбүз деп. Hurmatli Sadir Japarov prezidentimiz, tug'ilgan kuningizni qutlaying. Biz shu yerga qancha yildan beri yashab kelamiz. Shu aksiga bizga hech ham ziyoni tekkan yo'q. Biz kredit olib, kredit to'lab yuramiz. Mal qo'y boqamiz. Biz kvartiraga yasholmaymiz. Bizni mal boqmasak yurolmaymiz. Bolalarimiz ko'p, qarilarimiz bor, do'mga chiqib tusholmaydi. Bir dakika bo'lsa kim javob beradi? Bizni uy joyimizni tinch qo'ying. Bizga tiyishmasin. Aytib qo'ying, sizdan so'ranam. Biz kolxozda ishlaymiz, ulush yerlarimiz bor. Kerak bo'lsa ulush yerlarimizga shu do'm solaversin. Bizni uy joyimizni tinch qo'ysin. Sizdan so'rayman. Qonunni buzib, joyga chiqqanlar ariqni, nimani? Oqfirani arig'ini tozalatsin. Yo'lga chiqqanlarni kirgizsin, o'zi aytmoqchi, o'zini joyini o'zi olsin, lekin biz joyimizni bermaymiz. Biz joyimizni o'tiramiz. Biz do'mga o'tirolmaymiz. Biz chorvalik odammiz, kreditimiz ko'p. Eng kamimizda 8 tadan bola bor. Bir qirg'icha suylanmaganimizga sizdan so'ranam. Jon aka, bizni tinch qo'ysin. Biz ko'chmaymiz, o'zimizni joyimiz 50 yildan beri shu yerga ota-bobamiz yashab keldi. Kvartiraga yasholmaymiz, biz chorvalik odammiz. Ikkita mol boqmas. Биз турган бул жер Ош шаарындагы жаңы Маля айылы. Тактап айтканда, көбүнчөсү лөлү тектүүлөр байыр алган жер. 2024 жылга чейин бул айыл Кара Суу районунун карамагында болуп келген, ал эми 2024 жылдан баштап АТРдин негизинде Ош шаарынын аймагына кошулду. Бүгүнкү күндө 54 гектардан ашуун аянтты ээлеген бул айылда 4000ге жакын адам жашайт. Ал эми 4000ге жакын адам жашаган айылда болгону 4 жылдык мектеп бар, ошондой эле бир үй бүлөлүк дарыгерлер борбору бар. Андан башка эч кандай социалдык объектилер бул айылда каралган эмес. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин демилгеси менен бул айылдагы жашоо турмуш кайра башынан каралып чыгып, 2026 жылдан баштап реновациялоо пландаштырылууда. Тактап айтканда, бул жерде эскилиги жеткен турак жайларды, объектилердин бардыгын бузуп салып, ордуна кайра башынан жаңысын куруу мерчемделген. Анын алгачкысы болуп, мектептин курулушун баштоо пландалган. Бүгүнкү күндө тийиштүү жер дагы даяр. Ошондой эле жашоочулар үчүн көп кабаттуу үйлөр, жер үйлөр, мектеп, бала бакча, ФАП жана мечиттин курулушу да күтүлүүдө. Бул иштердин бардыгы 2026 жылдан баштап кезек-кезеги менен ишке ашмакчы. Реновациялоонун алкагында жаңы Маля конушу толугу менен өзгөрүп, жаңыланып, жолдор курулуп, инфраструктуралык абалы дагы толугу менен жаңыланат. Андыктан бул жердеги жергиликтүүлөр дагы мэриянын бул демилгесин, бул сунушун кош колдоп колдошууда.